Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү таңда сиздер менен бирге болгонума аябай кубанычтамын. Ушул ыйык Рамазан айында ар бир таңда эмне тилек кылган болсоңуздар, эмне максат кылган болсоңуздар, баары орундалсын. Кандайсыздар, кандай турасыздар, бүгүнкү күнүңүздөр кандай башталды? Ар бир күндү баштоо бул өзүбүздүн көз каранды болот. Буга чейин бул жакта аябай сонун эжекелер ойлор жөнүндө айтып, темаларды айтышып атат. Ар бирибиз эртең менен күндү кандай баштоо бул өзүбүздүн көз каранды болот да. Эртең менен тургандан баштап, ой мен бүгүн күн сонун, бүгүнкү күнүм аябай сонун өтөт деп ушундай жакшы сөздөрдү өзүбүзгө арнап, жакшы сөздөрдү, ойлорду ойлоп тура турган болсок, анда биз жакшы ойлорду кечке чейин ушундай жакшы аффирмацияларды өзүбүзгө айта турган болсок, биз эмне кылабыз? Кечке чейин маанайыбыз и күнүбүз дагы жакшы өтөт. Качан гана ой бүгүн күн ысык, ой бүгүн деген маанайым жок, анан күн бүркөк бүгүн деп ушундай жаман энергияны, жаман сөздөрдү айта турган болсок, биз ошол жаман энергияны өзүбүзгө тарта беребиз. Ошон үчүн ар бир күнүңүздөрдү, ар бир күн бул бизге жаңы жашоо берилген күн болот да. Ошон үчүн ар бир күндү баштап жатканыңыздарда, ар бир таңды аты карып атканда Кудайга шүгүр, бүгүн дагы жаңы таңды көрдүм деп шүгүр кылып, ар бир таңды эң сонун маанай менен, позитив менен баштаңыздар демекчимин. Өзүм тууралуу айта кете турган болсом, мен 2 кыздын энесимин. Буга чейин үйдө тургам, азыркы учурда онлайн диетолог болуп иштеймин. Бүгүн ошо өзүмдүн окуган китептерим боюнча, алган билимдерим боюнча мен бала тууралуу сиздерге балдарды азыркы учурда баланы тарбиялоо аябай эле көйгөй, эң чоң, аябай бир чоң көйгөйлөрдүн бири. Бала тууралуу мен сиздер менен ой бөлүшөмүн буюрса. Убакыт бар болчу, мен бир аз эрте кирген болчумун. Азыр убакыт болсо, убакыт болуп калыптыр, эфирди баштайбыз буюрса. Ашыкча салмактан арылуу боюнча ушул жаатында адисмин. Баарыңыздарга салам, баарыңыздарга кутман таң. Күнүбүздү, ар бир күнүбүздү ийгилик менен баштоо бул өзүбүздүн колубузда экен. Ар бир күнүңүздөр ар дайым ийгиликтүү болсун. Рахмат чоң, оорусуңуз кабыл болсун деп, сиздердин дагы оорусуңуздар кабыл болсун. Эмне тилеген болсоңуздар, эмне максатыңыздар болсо, Аллахым ушулайда баардык оорусуңуздарды кабыл кылып, максаттарыңыздарга ишке ашырсын. Элнура салам баарыңыздарга. Анда эмесе эфирибизди баштай берели. Биз баштай берели. Эфирибиз бала тууралуу, бала тарбиялоо бүгүнкү күндө аябай эле бир чоң бир көйгөйлөрдүн бири болуп келет азыркы учурда. Баардыгыбыз эле бала тарбиялап жатабыз. Ошо бала тарбиялап жатканда биринчи биз эмне кылышыбыз керек? Качан балдар каяктан тарбияны алат? Бала деген үй бүлөдөн тарбияланат. Биринчи эле ошо бала төрөлгөн күндөн баштап энесинен тарбияны энеден алып баштайт. Ошон үчүн баланы үй бүлөдө тарбиялаганда ата-эненин, атасы менен апанын, ата-эненин ролу өзгөчө. Өзүң менен кандай байланыссак болот дейт. Мен сиздерге белгилеп коемун аккаунтумду, ушул жактан номер менен байланыссаңыздар болот. Мен эми азыр комментарийлерге эсиле жооп бере турган болсом, оюм бөлүнүп калат.
Ошон үчүн мен комментарийлерге буюрса акырында жооп беремин суроолоруңуздарга. Азыр мен сиздерге бала тарбиялоо боюнча өзүмдүн оюм менен бөлүшмөкчүмүн. Балдарды тарбиялаганда бул 3 жашка чейин, төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарды кантип тарбиялайбыз? Бул учурда балдарга эмнелер керек болот? 3 жашка чейинки, төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарга эненин мээрими, эненин сүйүүсү, бир гана атанын, эненин сүйүүсү, мээрими гана муктаж болот 3 жашка чейинки балдар. Аларга биз балдарыбыз төрөлгөндө эмне кылабыз? Балдарыбыздан ой менин биринчи балам, ой менин 2 уулдан кийинки балам, или биринчи 2 кыздан кийин 1 уул көрдүм деп ушундай аябай өзүбүзгө ушундай ойлорду алып келе алабыз дагы. Эмне кылабыз? Анан балдарыбызга кымбат кийимдерди алып беребиз, кымбат колескаларды алып беребиз, кымбат кроваттарды алып беребиз. Бирок деген балага ошол нерселерди алып берип туруп, анан кийин балага жетиштүү түрдө мээрим бербесек, балдарыбызды туура тарбиялап албай турган болсок, ал нерселердин баары балага керек эмес. Бала только 3 жашка төрөлгөндөн 1 жаштан баштап 3 жашка чейинки балдарга өзгөчө бул ата-эненин мээрими керек болот. Только биз алар биздин мээримибизге ушунчалык муктаж болушат, биздин мээримибизге. Мисалы экинчи балабыз, 3 жаштагы балабыз бар болуп туруп, анан кийин аркасынан дагы жаңы бала төрөлгөн болсок, биз кичинекей балабызга биз сүт берип, эмизип жатып, кандай кылабыз? Эмизип жатып, аны ар дайым кучактап алып, денебиз менен сүйүп, ага мээрим бере алабыз да. 3 жаштагы балабыз бул учурда аябай чоң бир стресс болуп, бала ушунчалык каприздетип, ыйлап, ушундай болуп аткан болот балачы. Ошол учурда көбүрөөк 3 жаштагы балага көңүл бурушубуз керек. Себеби дегенде ал депрессия болуп атат, стресс болуп атат. Мурун ага чейин ал баланы карап жүргөн болсок, анан башка баланы келип калып, анын ордун ээлеп алды. Мени эч ким карабай жатат, мага эч ким көңүл бурбай жатат, мени эч ким жакшы көрбөйт дегендей баланын ичинде ушундай кичинекей баланын ичинде ушундай нерселер сыртка чыгара албай эле ал эмне кылып аткан болот? Ичинен аябай эле ыйлап, каприздетип, ушинткенде балабызга кыйкырбастан ошол учурда балабызды ал менен көбүрөөк убакыттын көбүрөөк бөлүгүн ошол 3 жаштагы балабызга бөлүшүбүз керек. Себеби дегенде ал балада психологиялык жактан ал аябай жабыркап жаткан болот бала. Биз кичинекей кезибизден, бизди араңыздарда бар болсо керек, кичинекей кезибизден чоң эне, чоң ата, тайнелерибиздин колунда жүргөнбүз. Ошол кезде кичинекей кезибизде тайнелерибиздин колунда жүрүп, анан кийин ал жакта чоңоюп, арабыздарда бар болсо керек, ушундай мурункулар көбүнчө эле чоң атабыздын колунда, азыр деле азыркы учурда деле Москвага кетип батышат, балдарын ташташып коюп. Анан ата-эненин мээрими бул учурда эмне болот? Ата-эненин мээрими балага толук жетпейт, ата-эненин сүйүүсү жетпей калып жатат ошол учурдачы балдарга. Бала тарбиялоо боюнча тема болуп жатат. Ошол учурда балдар ата-энесинен толук мээримди ала албай жатат. Ошонун натыйжасында балдарда ар кандай көрүнүштөр болуп жатат. Чоңойгондо, мисалы 17 жашка 17-18 жашка чыкканда бала ата-энеси менен монтип ачык сүйлөшө албайт,
ойлорун толук жеткизе албайт, ата энесинечи ичинде болгон нерсесин айта албайт, сырдаша албайт. Мисалы сиздерде кандай болгон билбейм, менде ушул нерсе болгон да. Мисалы апам менен мен эч качан монтип сырдашып, болгон нерсени мынтип сүйлөшөсүң, айта аласың, бирок ушунчалык мынтип апам аябай катуу болгон, аябай кичинекейибизден бизди катуу кармаган. Анан биз деген ошого монтип мындай как эркек катары тарбиялаганда аябай катуу кармапчы. Ошо апамдын айткан ошол дегенден сызбаган, ошол апамдын только айткандары гана кылып, ушундай кылып тарбиялаган биздичи. Анан биз ошондо мындай коркчубуз да апаманданчы. Мисалы үй жыйнап апам бир жака кеткенде үй жыйнасак дагы, анан эмне болот, үйдү эми ошол келгиче коркуп отурчубуз да. Үйдү жыйнап алып дагычы жагар бекен ошол үй апама, ушу менин жыйнаганым, келип эч нерсе деп сүйлөп бекен ашыкча депчи. Себеби дегенде келип тиги жерде андай кылыпсың, тиги жерде мондай кылып коюпсуң, сен деген туура кыла албайсың, ушинтип эле тигинин кыздарын кара, тиги кошунанын кызы аябай согонун такылдап баары жокту аткарып жатат, сен болсо дагы деле мону монтип кыла албапсың деп, кыла албайсың деп ушинтип айткан учурда анан ар дайым ушинтип айта бергенде ойлончубуз да, эмнеге кылбай эле койбопмун, эмнеге ошондой сыртка ичибиздеги эмоцияны сыртка чыгарып толук жеткизип өзүбүз айта албайбыз, бирок ичибизде ошол нерсени жей беребиз да. Ичибизде ал нерсени сактай беребиз. Бул ичибизге сактай берип, ошо апабызга болгон таарынычтарды сактай берип жүргөндө эмне болуп кетет, аял кишилер кийин бул биз азыр таңкы тилектер марафону Толкун айым бизге сабактарынан көптөгөн нерселерди айтып, өзүмдө болгон ачылыштарды чыгара алдым, апама болгон таарынычтарды жаза алдым десем болот. Бул сабактардан Толкун айымдын сабактарынан таарынычтарды биз эмне кылып эткенбиз, сактап жүрүп өткөнбүз ичибизге. Анан кийин уже ичибиз аял кишилердин ичтери уже чыгып кетет го, мындай чоң болуп ичтери чыгып кетет да. Эмне болот, ошо апабызга себеби бизди 9 ай ушу ичибизде көтөрүп, анан бизди жарык дүйнөгө алып келип атпайбы. Анан ошо таарынычтарды дагы биз ушул ичибизге сактайт экенбиз. Ичибизге сактап жүрө бергенден улам, анан ошо ичибиз, ошо апабызга болгон таарынычтардан кийин чыгып, ичибиз мындай чоң болуп, аябай чыгып, бизге жагымсыз көрүнүштөрдү алып келет. Бул апабызга болгон таарынычтын кесепетинен болот экен бул нерселер. Ошондой эле балдар дагы ошо кичинекейинен ошо эмоцияларын ошо башкага толук сүйүү жетпегенден, мээрим жетпегенден улам биз дагы эмне кылабыз? Балдар башка чоң энебиздин, чоң атабыздын, тайнебиздин колдорунда чоңойгонубуздан улам анан баардык нерсени ичибизге салып коюп, ата энебиз менен монтип ачык, толук оюбузду жеткизип, сүйлөшүп, сырдашып айта албайбыз да. Айта албай калат дагы. Андан кийинки жашоосунда анан монтип толук өзү чечип, бир жакшы иштерди кылып, антип койсомчу, анан болбой калсачы, ойлорубузду толук айта албаганыбыздан улам, андай кылсам болбой калсачы деп ушундай көп нерселерди сыртка чыгарып айта албайбыз дагы. Өзүбүздүн ичибизде өзүбүз жей берет экенбиз да. Болбой калсачы деген бир хикаяны айтып берейин. Ошол жерден психологдордун бир хикаясы бар экен. Ошо китептен окуган болчумун, ошону айтып берсем. Атасы баласын кичинекей кезинен сен адам болбойсуң деп чоңойтот экен да. Сен адам болбойсуң, ар дайым жак мектепте окуйбу, 5 алып келеби,
баласы бир жакшы жумуш бүтөрө эч качан баласына азаматсың улум, сен ушуну туура кылыпсың, сен ушул жерде ушуну туура айттың деп эч качан баласына мындай азаматсың, сен жакшы кылыпсың ушуну, сен келечекте бир белгилүү бир аябай сонун адам чыгат сенден деп айткандын ордуна ар дайым баласына кичинекей кезинен баштап эле сен адам болбойсуң, сен адам болбойсуң деп айтчу экен да. Анан баласы чоңоюп, айылдар өтүп, жылдар өтүп, анан баласы чоңоюп, анан өзүнүн ошо жашаган аймагында аким болот экен баласы. Аким болуп, анан атасын алдына чакыртат. Баласын атасын алдына чакырып, ата караңызчы, сиз мени ар дайым аким болбой, адам болбойсуң дечүңүз. Караң, мен эми монтип аким болдум деп атасын алдына чакыртып айтат экен. Десе атасы айтат экен анда, сени мен аким болбойсуң деген эмесмин, мен сени адам болбойсуң дегенмин. Эсли сен адам боло турган болсоң, сен мени алдыма чакырмак, сен мени алдыңа чакыртпастан, сен мен өзүмө алдыңа, менин алдыма өзүң бармаксың деп айтат экен да. Десе бала бул жерде анан кандай болуп калат? Кандай ойлодуңуздар бул жерде? Күнөө кимде? Атасындабы эле баласындабы? Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Мен улантырайын, сиздер оюңуздарды жаза бериңиздер. Баласында дейт. Баласында, атасында. Жазгыла эже, туура айтып атасыз. Бул жерде жазгыла эже атасында дейт, атасында, албетте атасында. Туура айтасыздар. Албетте атасында болуп калды, күнөө. Себеби кичинекейинен баштап ошо атасы тарбия бергенде, ошо балдарга туура тарбия берип жаткан учурда атасы ошо кичинекейинен баласын, ой балам, сен деген чоңойгондо чоң бала болосуң, акылдуу бала болосуң, сен менин ишенген балам болосуң, ушундай жакшы сөздөрдү айтып чоңойткондо, жакшы тарбия берип чоңойткондо, баласы ошол жаатына кетмек. Бала деген эмне кылды? Атасы кечке сен адам болбойсуң дей бергенден улам, баласы дагы мен адам болом, мен ушу бир адам болушум керек деген бир баласынын оюнда ошо кичинекейинен баштап мен бир чоң адам боломун буюрса деген ой менен гана болду дагы ошол жаатында кетти. Эсли бала атасы ушундай жакшы сөздөрүн айтып баласына, сен менин багуучумсуң, сен менин коргоочусуң, кийин сен мени ушинтип багасың дегендей ушу жакшы сөздөрүн ар дайым айтып чоңойткондо, баласы ошо аким болгон учурда атасын алдына чакыртпастан өзү бармак болчу. Өзү барып, ал акалын сурап, майда чүйдөсүн алып атасына барып, анан баласына балага кичинесине мээрим берип өзүнө жакындатыш керек экен. Ооба, балдарыбызды кичинекейибизден сүйүп, кучактап бир күндө 7 жолу эртең менен тургандан баштап балаңыздарды кучактаңыздар, мээрим бериңиздер, сүйүңүздөр, балдарыңыздарды мен сени жакшы көрөм, ушундай жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, балаңыздарды ар дайым кучактап, сүйүп турсаңыздар, балаңыздар дагы ичиндеги нерсесин сиздерге айтып, сиздер менен бөлүшө алат. Ал ичинен өзүн өзү эч качан албайт. Мына ошондо дагы ошол хикаяны бүтүрүп коеюн. Ошондо ар дайым жаман сөздү уккан бала ошол себептен ушундай кылды. Эсли жакшы сөздөрдү угуп, атасынын жакшы сөздөрүн угуп чоңойгондо атасынын алдына ал өзү бармак болчу. Биз кичинекей балдарыбызга ошо өзүнүн ойлорун бала менен сүйлөшүп, бала мененчи баланын ойлорун толук угуп, ага
көңүл буруп ар дайым ушинтип эми балага биз сүйүүнү бир кымбат баалуу мисалы самокат алып бердим, велосипед алып бердим, болду курсагың ток, кийимиң бүтүн, сага дагы эмне керек деп өзүбүздү эле ойлобостон ар дайымчы балабызга ар дайым көңүл буруп ал менен сүйлөшүп турушубуз керек. Курсагың ток болду, кийимиң бүтүн, сага эмне керек? Биз кичинекей балдарыбызды өзүбүз ошо экинчи балабыз бар болуп, үйдө отуруп, депрессия болуп, ушундай болгон учурубузда балдарыбызга ушундай мамиле кылып коебуз да. Курсагың ток болду, эшикке чыгып ойной бер, бар, анан мектепке бере турган болсок или садикке бара турган болсо балабыз эмне кылабыз? Ал учурда дагы мен кымбат мектепке берип жатамын, мен аябай сонун садикке берип жатамын, кымбат садиктерге берип жатамын. Болду садикке бардыбы? Болду садикте ошол жака тапшырып өзүбүздү жоопкерчиликти, ошо баланын жоопкерчилигин биз өзүбүзгө албастан ошол жака садикке или мектепке түртүп коет экенбиз да. Жоопкерчиликтин бардыгын ошол жака түртүп коет экенбиз. Анан бала чоңоюп мектепти бүткөн учурда балабыз туура эмес кылыктарды кылган болсо, ошол эле тамеки чеккен болсо или башка ошо бизге жакпаган мындай коомго терс таасирин тийгизе турган көрүнүштөрдү бала кыла турган болсо, анан ой эмнеге мындай болуп калды балам, анан ошол учурда биз ойгонуп, ошо балабыз чоңойгондо анан ойгонуп көзүбүз ачылып, анан ой мен баламды мен аябай сонун мектепке берип чоңойткон болчумун, аябай садиктерге берип чоңойткон болчумун, кийиндим, эч нерседен кем кылбастан мен кийим алып бердим, толук курсагы ар дайым ток болчу, анан эмнеге менин балам моинтип калат, эмнеге сен моинтесиң деп анан чоңойгондо ушуп калат экенбиз да. Жок, анда уже кеч болуп калат экен. Ага чейин жоопкерчиликти биз ошол мектепке колуна тапшырган биз өзүбүзбүз, садиктин колуна апарып тапшырган биз өзүбүзбүз. Ошого чейин баланы биз өзүбүз тарбиялап, өзүбүз мээрим берип, өзүбүз сүйүү берип, ар дайым балдарыбызды жакшы көрүп, кучактап, алардын оюн угуп, кандай иш кылган болсо, мисалы, бир келин бар экен, бир келин анан эмне кылат? Баласы, кичинекей баласы уктап жаткан болот. Анан бир аз чоңураак баласын карап тур дейт да. Карап тур деп өзү эшикке чыгып кетет, тиги кошуна менен сүйлөшүп тура берет, көпкө чейин тура берет. Анан тиги баласы уктап калган болот. Уктап калганда тиги агасы анын үстүн жаап коеюн деп пледти эмне кылат? Пледти алып келип жаап коеюн деп пледти алып жаткан учурда столдун үстүнө плед тийип кетип, пиалалар сынып калды. Анан келип алып эмне кылды? Ал аябай тиги болбогон нерсе менен эле бир керек эмес нерсе эле бирөөнү ушактап, бирөөнү сүйлөп эле ушинтип кечке тиги жакта сүйлөшүп турган өзү энечи. Анан баласы уктап калгандан тиги агасы байкуш баланын оюнда, кичинекей балдардын оюнда эч качан жаман нерсе же атайын кылып койгон нерселер болбойт да. Үстүн жаап, баласынын үстүн жаап энесинин үстүн жаап коеюн деп ал эмне кылды? Пиаланы сындырып алды. Анан эне келип урушуп, колуна чабып, эмнеге сен сындырып коесуң, эмнеге алдың деп ошентип урушуп кирет экен да, энечи. Анан тиги бала ыйлап, ошо менен ыйлаган боюнча ошо өзүнүн ичинде эч кандай жаман ою жок болчу. Мен ошо үкөм энеси үшүп калбасын деген ниетте ошо пледти алып, күчү жетсе жетпесе ошону аптеп аракет кылып алып жаап койгон үчүн бала уруш укту. Энесинен уруш укту. Анан бала сөзсүз кандай болбосун эненин мээрими керек, сөзсүз түрдө мээрими керек. Эненин, ата эненин сүйүүсү керек. Эненин эле эмес, атанын дагы, эненин дагы экөөсүнүн тең сүйүүсү керек. Ата дагы, бала дагы балдар менен ар дайым сүйлөшүп турушу керек. Мына ошентип бала анан кылбай эле койбопмун, тиги жана жакпай эле койбопмун, ошон үчүн мен ушундай кылдым.
деп капа болот, аны эмне кылат, ичине салат, сыртка чыгарып ошону толук айткызып бере албайт. Же эсиле энелер, ошол балдарды тарбиялаткан энелер биз өзүбүз өнүксөк, өзүбүздү өзгөртсөк, биз ар дайым ушу өнүгүү сабактарына катышып, өзүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздү ар дайым өнүгүү жолуна түшүп, көп китептерди окуп, ушундай жакшы жыналарды өзүбүздү ар дайым өнүктүрүп тура турган болсок, анда балдарыбызга дагы туура тарбияланып беребиз. Ошо биз өзүбүздү өнүктүрбөй эле эч качан өзүбүздү бир алдыга жылдырбастан, азыр деген өнүгүү азыр укмуш эле сабактар болуп атат. Толкун айымдын сабактарын сунуштаймын мен сиздерге. Эсине катышпаган болсоңуздар, энелер үчүн, аябай аялдар үчүн, аялдарга энергиялары жөнүндө аябай сонун сабактар болот. Ушул сабактарга катышыңыздар. Өзүңүздөрдү энелер бар, бул жерде көп эле энелер болушубуз керек. Эне болгондон кийин ар тараптан өзүбүздү өнүктүрүп турушубуз керекпиз. Ошондо балдарыбызга дагы биз коом өнүгүп барган күндөн күнгө өнүгүп жатат. Ошо өнүгүп жаткандан кийин азыркы балдар азыркы коомдун балдары болуп жатат. Ошо биз мурунку биз ошо туура эмес кылган, сүйлөгөн сөздөрүбүз, мисалы, кечке эле балдарды эмне кылабыз, запрещать эте беребиз. Ой, конок келсе, ой, сүйлөбө, оозуңду жап, эчтеке дебе, билбеймин де, тийбе, тиги конок бөлмөгө кирбе, уят кыласың, антип сүйлөбө деп, мына ушинтип балдарды запрещать кыла бергенден улам, сүйлөбө деп ушинтип балдарды тыябыз да. Тыя бергенибизден улам дагы балдар өзүн билбейм, бир нерсе сурап келсе, сен билбеймин деп айтканың деп ушинтип үйрөтөбүз да балдаргачы. Айтпагың сен, билбеймин дегиң деп өзүнүн оюн айта албайт бала. Биз ушинтип берип, анан бала чоңойгон кезде ушинтип билбейм дегенге үйрөтөбүз ошону. Өзүбүз үйрөтөбүз ошол нерсеничи. Анан бала чоңойгондо мынтип ачык, эмоциясын айта албаган, жаңы дос күтсө, уже чоңойгондон кийин жаңы курбоо күтсөк, мисалы, эле балдар жаңы дос күтө турган болсо, ошо досун угушун каалайт. Ошондон менен ар дайым ошол досу угушун каалайт өзүнүнчө. Анан көңүл бурушун каалайт. Жаңы жигит күткөн болсок, кыздар болсок, ушинтип чоңойгондон кийин эрте турмушка чыккандардын себеби дагы бирден бир кесепети ушул себептен болот. Турмушка чыккан кыздар дагы эмне кылат? Ошо толук кандуу ошо ата-энеден, энесинен мээрим ала албагандан улам мээримди башка жактан күтөбүз. Анан чоңойгондо жаңы жигит күтүп, ошо менен сүйлөшүп аткан болсо, аны угушун, анынан мээрим беришин, ушундай жаңы нерселерди күтөбүз дагы. Анан ошол менен кыздардын эрте турмушка чыгуусу дагы мына ошонун ата-эненин толук мээрими жетпегенден улам болуп жатат. Сиздерге аябай пайдасы тийген болсо, мен дагы аябай кубанычтамын. Ошол кесепеттен мына мээрим, ошо ата-эненин мээрими толук жетпегенден улам, биз ичибиздеги ошо бала ушундай биз запрещать кое бергенден улам, толук ичиндеги эмоциясын толук чыгарып айта албагандан улам, ал өзүнүн чөйрөсүндө ошо жаңы дос күтсө, ошо досторунун алдынын ичинде мындай сүйлөй алат да алчы. Себеби угуп атпайбы тиги досучу. Үйгө келсе ата-энеси, жок, сен сүйлөбө, сен кылганың болбойт, андай кылганың болбойт деп отуруп, аны эмне болбойт, андай кылсаң болбойт, мындай кылсаң болбойт деп отуруп, аны биз баланы уже жок кылып атабыз да, болбой турган нерсеге үйрөтүп жатабыз. Ошон үчүн болбойт деп ар дайым болбойт деген нерсени балдарды запрещать койбошубуз керек. Ал конок келсе деле, мисалы, коноктор менен конок бөлмөгө кирбе, сен тиги комнатада отур, кеткенден кийин чыгасың деп ушинтип бөлүп коебуз баланычы. Ал кийин коомдон дагы уже бөлүнүп алыстай баштайт ал бала.
ошентип бөлүп ушинтип балдарды бөлө бергенден улам сүйлөтпө үйдө өзүн эркин сүйлөтпөгөндөн өзүнүн оюн айта албай турган балдарды чоңойто алабыз. Анан илгертен баштап эле социализм мезгилинен баштап эле бизде эмне бар? Даже чоңоюп мектепке барган учурда дагы балдарга мектепте дагы биз эмне кылабыз? Туура эмес кызыл калем менен жашыл калем деген бар. Жашыл калем буга чейин сабактарда дагы кымбат эжекебиз дагы айтып кеткен. Жашыл калем бул бизди өнүгүп өсүүбүзгө иштешибизге жакшы жардам берет. Ал кызыл калем болсо биз деген мектепте кызыл калем менен мугалимдер кызыл калем менен сабак өтүшөт. Бул кызыл калем бизди эч качан өстүрбөйт, өнүктүрбөйт бул кызыл калем. Алдыга жылдырбайт экен. Себеби биз бала мектепте сабак аткарып, тапшырманы аткарып барат. Тапшырманы аткарып барганда эмне кылат? Мугалим тапшырманы текшерет. Так, бүгүн сен кандай тапшырманы карайт? Тапшырмада кайсыл жерде баланын кайсыл жерде катасы бар болсо, ошол катаны эмне кылат? Белгилеп берет. Сонун кылып, чоң кылып белгилеп берет. Могу жерде сен туура эмес аткарыпсың могу тапшырманы дейт, дагы өзүнүн баасын коюп коет. Только катасын гана көзүндө көрсөтүп коет мугалим. Бала ал учурда эмне болот? Бала ал учурда ошо катасын гана көрөт. Кийинки тапшырмаларда бала ошо катанын гана үстүнөн иштейт. Катасынын гана карайт. Ошо только ошо каталарын гана оңдой баштайт да. Катасын гана көрсөтүп коет мугалим. Баланын деген ошо сүйлөм түзгөн болсо, ошо сүйлөмдү жакшы түзгөндүгүнө, сүйлөмдү жакшы мааниси жакшысына бир мындай жакшы жактарын көрсөтүп бербейт. Только катасын гана көрсөтүп берет, бала дагы кийин катасын гана көрүп баштайт. Бул учурда эмне болот? Бала ар дайым катасынын үстүнөн гана иштейт. Катасын гана көрөт. Ал кийин жашоосунда дагы кандай иш баштабасын, бир чоң иш баштайын десин, кандай бир жумуштарды кылайын дейт, баштайын дейт, бирок ал жактан только катасын гана көрө берет ал. Могу жерде мен могу жумушту, мен могу бизнести баштаган болсом, могу жерде менин мондай катам бар. Может, могу жерде мен мондай нерсени билбейм. Ушинтип өзүнүн үстүнөн өзүнүн катасын гана бала көрө берет. Дагы өзүнүн катасынын үстүнөн гана иштеп жашоосунда ар дайым ошо өзүнүн катасынын үстүнөн мондай кылсам болбойт, значит мындай кылсам болбойт деп катасын гана жашоодо көрөт. Жашыл калем менен иштей турган болсок, бул жашыл калемдин пайдасы бул башка Европа өлкөлөрүндө, Америка, ошол Европа өлкөлөрүндө эмне кылат? Жашыл калем менен иштейт. Ошон үчүн ал жакта өнүгүп атат, өсүп атат. Балдар өздөрүнүн самооценкасын эч качан түшүрбөйт. Ал балдар менен башка Европанын балдары менен барып сүйлөшө турган болсок, сен эмнеге кызыгасың, кандай жөндөмдөрүң бар деп сурай турган болсок, анда эмне кылат? Ал балдар айтат: мен пианино ойнолам, менин мондай жөндөмдөрүм бар, мен ырдай алам, мен ушул өзүнүн хоббилерин айтат, мен чоңойгондо президент болом, депутат болом деп ушинтип өзүнүн күчтүү жактарын айтат. Только күчтүү жактарын айтат. Аларды дагы кичинекейинен баштап өздөрүнүн хоббисине, өздөрүнүн кызыккан нерсесине алып барып, ошол жаатында билим алгызат, ошол жаатында алар иштешет. Алар чоңойгондо анан кандай иш кылбасын, ойлорун кенен айтып бере алат,
кенен түшүндүрүп бере алат. Алар только өзүнүн күчтүү жактарын айтышат дагы, самооценкасын эч качан түшүрбөйт. Ал жакта мектепте болобу, кайсыл жакта болбосун, ал жакта жашыл калем менен иштейт. Ушул жашыл калем менен кызыл калемдин дагы аябай бир чоң орду бар экен. Биз кызыл калемдин только балдардын катасын гана көрсөтүп, катасын гана үстүнөн иштей турган кылып үйрөтүп алабыз. Алар катасынын үстүнөн гана иштеп, ал ошо катасын көрсөткөн учурда бала эмне болот, стресс болот, бир аз эми только мен ошо аткарган тапшырмаларымды ошонун үстүндө иштеймин деп бала ошол катасынын үстүнөн гана иштеп өздөрүнүн оюн, эмоциясын, ичиндеги эмоциясын чыгара албай калат. Анан оорулар дагы, мисалы ангина деген оору бар, ангина деген оору бар, конъюнктивит деген оору бар. Үй бүлөдө ар дайым чыр чатак боло бергенден улам, уруш талаш, ата-эненин уруш талашы болгондо учурда, болбосо уруш талаш болбосо деле бир башкача эмнелер бар. Мисалы капа болгон болсок, жолдошубузга балдардын көзүнчө кружканы тарс эткизип коюп, сүйлөгөн сөзүнө тескери жооп берип, мына ушундай нерселер үй бүлөдө балдардын алдында көрүлгөндө эмне болот? Балада ушул нерселерди жагымсыз, ошо үй бүлөдөгү жагымсыз нерселерди баланын көргүсү келбегенден улам конъюнктивит деген оору пайда болот. Биз аны ойлойбуз, ал деген тиги чаңдан болду, тиги жактан болду, анан бул жактан болду. Эми ар кандай нерселер шылтап, ушул жактан ооруп калды, кече чаңда жүргөн болчу, колу жаман боюнча көзүн кармаган, ошон үчүн ушинтип ооруп калды деп ойлойбуз да. Негизинен түбүнө келип караганда ал оору деген ошо үй бүлөдөгү жагымсыз көрүнүштөрдөн улам ошентип бала ооруп жатат. Бала ошол нерселерди көргүсү келбей жатат. Ар кандай ушундай ар дайым эле жагымсыз ушундай уруш талаштарды көргүсү келбегенден улам баланын көзү ошол себептен ооруп жатат. Анан ангина деген оору бар. Сиздерде дагы бар болушу мүмкүн. Ангина деген оорун мындан 1 жыл мурда эле менде дагы бар болчу. 1 жыл мурун эле ошо биринчи кызымды төрөгөнүмдө ошол ангина деген оору бар болчу менде дагы. Бул оору эмнеден бар? Кичинекей кезибизден эле бар болот. Анан кийин ангинаны алдырып салсакпы деп анан алдырып салабыз. Медицина түрүндө бул ангинаны барсак, ошо ангинага ошол ооруп аткан ангинаны гана алдырып салыш үчүн биз аны дарылайбыз, удалить этиш үчүн, ошол ооруну жакшы кылыш үчүн ошону эмне кылабыз? Дарылайбыз, медицинада ушундай кылып дарылайбыз. Ал эми ангина өзү негизи түп тамырынан ал кайсыл жактан келип чыкты? Биз ошо кичинекей кезибизден баштап ичибиздеги нерсени, эмоцияны эмне кылабыз? Сыртка чыгарып толук айта албайбыз, жеткизе албайбыз. Биз кичинекей кезибизден эмне кылды? Ошо запрещать кыла берип, жок, кандай кылсаң болбойт, мындай кылсаң болбойт, тигиге тийбе, андай сен кыла албайсың деп ушинтип балдарга запрещать кое бергенден улам дагы алар өздөрүнүн оюн толук жеткизип айта албагандан улам анан эмне болду? Чыкпай калды. Чыкпайт ичибизде айтайлы дейбиз, бирок айта албайбыз, сыртка чыгара албайбыз. Аны ичибизде могу жерде, тамагыбыздан могу жерден чыга албастан, анан ошол жерден ангина оорусу түп тамырына келгенде мына ошол нерседен келип чыкты. Өз оюбузду кеңири айта албайбыз.
кеңири чыгара албайбыз. Эмоциябызды, өзүбүздүн ичибиздеги болгон эмоцияларыбызды чыгарып айтып берип, кенен сүйлөшүп, сырдашып ала албайбыз. Ошол себептен бизде ангина оорусу көп кичинекей балдарда деле байкасаңыздар, кичинекей балдарыңыздарда деле ушул ангина оорусу болот. Кыздарыңыздарда бар болгон болсо, алга толук ошондо ата-эненин мээрими дагы жетпей жатат, ата-эненин сүйүүсү жетпей жатат ал балага. Ал бала жашоосунда ошо толук өзүнүн оюн кеңири түшүндүрүп бере албай атат. Бир нерсени аябай бир мектепте бир кызыктуу окуя болгон болсо или өзүнүн эми курбуларынын арасында бир кызыктуу нерсе болгон болсо, мисалы ошо кыздын, балабыздын, анан биз ар дайым эле ал балабызды уруша берсек, запрещать кыла бергенибизден улам ал келет дагы айткысы келет, апасына айткысы келет, аябай сүйүнүп ушундай эшиктен кирип караса апасы: «Ой, каякта жүрөсүң анан, каякта жүрөсүң сен деген жоксуң» деп ушинтип эшиктен киргенде эле ушундай сөздөрдү айтып баштасак, анан ал кой буну азыр мен ушу кызыктуу болгон окуясын дагы айта албайт да. Мен азыр ушуну айта турган болсом, ушинтип айтат, мамам ушу терс жагын азыр мага ушинтип айтат, ушундай десе дейт деп ичибизден гана ойлоп, ал нерсе эмне болот, ичибизде кала берет. Аны сыртка чыгарып айта албайбыз, жеткизип бере албайбыз. Анан бала жеткизип бере албайбыз да, толук жеткизип айтып бере албайганыбыздан улам дагы мына ошо ангина оорусу, ошого окшогон оорулардын келип чыгышы дагы түп тамырынан, ангина, анан ревматизм, жүрөк оорулары, ал ангинанын барып башка ооруларга өтөт. Ревматизм дагы ушинтип ар кандай башка ооруларга өтүп кете берет. Ал деген ичте чыкпай жаткан ошо эмоциялардан кесепетинен улам. Биз балдарыбызга туура эмес балдарыбыздын оюн, балдарыбыз менен сүйлөшүп, сырдашып, балдарыбыздын оюн толук уга албай жатабыз. Балдарга кымбат нерселердин эч кандай кереги жок. Балдарга только биздин 3 жаштан төрөлгөндөн баштап, 1 жаштан баштап 3 жашка чейин балдарга только биздин мээримибиз, анан сүйүүбүз керек болот. Ошол учурда биз балдарыбызды ар дайым сүйүп, кучактап, жакшы сөздөрүбүздү угуп, балдарыбыз менен сүйлөшүп, кандай иш кылган болсо, мисалы кружканы столдун үстүнө койсо дагы ошо кулап кетпесин деп бир аз жылдырып койсо, балдарыбызды мактап: «Азаматсың балам, тиги столдун чекесинде туруп калыптыр кружка, аны кулап кетпесин» деп жылдырып койду. Менин балам азамат, ошо акылы жетти деп ушундай жакшы кылган иштерин ар дайым биз мактап, албетте туура кылган иштерин, туура жасаган иштерин, мисалы кызыбыз столдун, биз чай ичип бүткөндөн кийин столдун бетин арчып кое турган болсо: «Азамат менин кызым, апасына жардам берет, туура арчыды» деп ушундай жакшы сөздөрүбүздү ар дайым айтып, балдарыбыз менен сүйлөшүп, алардын ойлорун угуп, анан биз эмне кылабыз чоңойгондо? Жок, биз өзүбүз мисалы жетпей калган болсок да, бир кесиптин ээсине ушундай болгубуз келе турган болсок, биздин ата-энебиз эми ал мурунку доордо, себеби биздин ата-энелерибизде эч кандай күнөө жок. Себеби дегенде алар ошондой тарбия алышкан, ошол тарбияласын бизге берип жатат. Биз деген азыркы учурда деген эмне болуп атат? Коом башка. Аларды туура түшүнүү, ата-энелерибиздин мурунку бизге берген ата-энелерибиздин тарбиясын биз туура түшүнүү менен кабыл алып, балдарыбызга биз азыркы коомдун туура тарбиясын беришибиз керек.
Албетте мурункулар ошо ата энесине ошондой өздөрү тарбия алышкан. Тиги хикаяда айтып бербедимби, болбойсуң деген ата баласын болбойсуң деп чоңойтот деп. Болбойсуң, сен ушундай адам болбойсуң деп атып, туура айтасыз, алар ошондой түшүнүктүү болушкан дейт. Ооба, алар ошондой түшүнүктүү болушкан, алар ошондой тарбия алышкан. Азыркы учурда коом башка, азыркы учурда өнүгүп өсө турган көп идеялар, мисалы энеси ар кандай ар тараптан болушубуз керек экен да, энелерчи. Баардык жактан өзүбүз мындай баардык жактан билим жагынан, оюн жагынан болобу, кандай болбосун, өзүбүздү ар дайым өнүктүрүп жүрсөк, биз энелер балдарыбызды дагы ар тараптан өнүктүрүп алабыз. Өзүбүздүн фантазиябызды биз ар дайым жогорулатып, ошол фантазияларыбызды ар тараптан өнүктүрүп турушубуз керек. Биз балдарга эне бул үйдөгү энергия берүүчү зат болуп саналат да, энергия берүүчү. Үй бүлөдө балага дагы ушу баланын жакшы маанайда болушуна, баланын жакшы чоңоюшуна, ошо баардыгын бала кайдан алат? Бала энеден алат, энеден үйрөнөт. Биз ошо өзүбүз балабызга жакшы мамиле маанайын көтөрүп, балабызга мисалы эртең менен мектепке кетип жатканда дагы балага кучактап, сүйүп, аны жакшы сөздөрүбүз менен мектепке жөнөткөн болсок, балабыздын маанайы дагы эң сонун болуп сабакка барып келет. Сабакта дагы отурганда көңүлү ачык болот. Эртең менен тургандан баштап эле, ой, таппайсыңбы, өзүң койбойсуңбу, сабагыңды кечкурун так аткарбайт белең деп эртең менен ушул уруш, ушундай баланын настроениясын жаман кылып эшикке чыгара турган болсок, анда ал бала кечке чейин ошентип жүрөт. Мектепте сабакка дагы көңүлү болбойт, башка нерсе дагы кылгысы келбейт. Ошентип кечке чейин бала ушинтип анан акырындап түнт деп коебуз, ошол нерсеге түшүп калат. Ар дайым эле ушу жаман сөздөрдү, ушундай жагымсыз сөздөрдү уга бергенден улам. Башка жактан укпайт. Бул үй бүлөдө эле, бул энелердин өзүбүздүн көз каранды, ушу балабыздын дагы жакшы маанайда болушу дагы бул ушу энелердин көз каранды болот. Ошон үчүн биз энелер ар дайым өзүбүздү өнүктүрөлү, өстүрөлү, ар тараптан өзүбүз сабактарды окуп, сабактарга катышып, коом биз отуруп бала төрөп, мисалы отуруп үйдө эле ушу мен бала карап атам деп эч нерсеге көңүлүбүз жок. Ар дайым ошо бала, мен бала карап атам, мен бала чоңойтуп атам деп ушинтип балага эле шылтап ушинтип отурган болсок, биз балабыз чоңоюп, анан биз коомго чыксак, уже коом алдыга жылып кеткен болот. Биз коомдон артка калып калган болобуз да. Анан ошо менен өзүбүз дагы эмне кылабыз? Өзүбүздүн самооценкабызды түшүрөбүз анан ошол учурда. Өзүбүздү мынтип өнүктүрүп, ошо алдыга жылып, ушундай нерсеге жылыш жок болуп калат да биздечи уже. Биз ушинтип өзүбүздүн самооценкабызды дагы түшүрүп алабыз. Ошон үчүн энелерге айтмакчымын, балдарыбызды ушу биз туура тарбиялаш үчүн биз ар дайым биринчи өзүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздү ар тараптан фантазиялуу кылып, өзүбүздү бир кызыктуу эне кылып, ар тараптан эне болушубуз керек. Баланын тили, сурооңузга түшүнбөдүм. Баланын тили алчак болуш үчүн эмне кылышыбыз керек депсиз? Баланын мен ушундай түшүндүм, если сурооңуз туура болгон болсо. Бала биздин тилибизди алыш үчүн эмне кылышыбыз керек деп жаздыңыз, Мен туура түшүнгөн болсом, если сурооңузду, бала биздин тилибизди алыш үчүн
балага биз ар дайым мактап, жакшы сөздөрүбүздү айтып, балага мисалы биринен айтсам, Кореяда жашаган бир эже бар. Анан ал биздин балдарыбыз эмне кылат? Көчөгө чыкканыбызда тиги магазинге алып бар мени, тигини алам, магазинге садиктен чыккан учурда аны алам деп ушу магазинге барганда көргөндө эле ошентип тартат да магазингечи. Эшикке чыкканыбызда ушундай сиздерде да болушу мүмкүн. Садиктен чыккандан сөзсүз магазинге кирем, алам, бирдеме алмайынча кетпейм деп ушундай өжөр балдар дагы болот. Ал балдар эмне кылат? Ал балдарды биз ошол нерсеге өзүбүз үйрөтүп атабыз. Өзүбүз көндүрдүк ошол садиктен чыккандан кийин ар дайым магазинге алып кирип, анан ага бирдеме алып берип, ошентип ал балага биз өзүбүз көндүрүп алдык да, өзүбүз үйрөтүп койдук. Анан бир эже, ушу Кореядагы эже ошентип баласын алып чыкканда, баласы кызы ар дайым эле ошо магазинге кирем, аны алып жейм, муну алып жейм, ошол эле эмнелерди алып жейт. Магазинге киргенде бала чупа-чуп алат, киндер алат, мына ошого окшогон сладости ар кандай нерселерди алат. Бирден экиден ушунча нерсе ар кандай нерселерди аламын деп ыйлайт. Анан өжөрлөнөт, анан барып алып беребиз. Тиги эже болсо, кызы ошентип мен кирем, алам деп жаткан учурда магазинде ал түшүнүп калып, сумкасынан 2 чупа-чупты алып, өзүнүн кызына дагы, анын кызына дагы берди да. Анан сиз эмне үчүн, сиз буну билген белеңиз, буну сиз ушинтип алып алдыңыз беле дегенде, тиги эже айтып атат. Мен сумкасына салып алыптыр жанына. Сумкасына салып алып, бала ошо жегиси эшикке чыкканда, жегиси келгенде, бирдеме жегиси келгенде ал сумкасынан алып берип коет. Бала ошону алат дагы, ыйлабайт, өзүнө ойноп, кандай ошо эшикке чыккандагы маанайын бузбастан, мен ошону жешим керек эле, апам алып бербей койду деп таарынбастан сумкадан алып берип койсо, бала ошону жеп гана жүрө берет. Ошон үчүн балдарга ар дайым ошо магазинге алып барып, ушундай кылбастан, кийин ал эже дагы оптом алып туруп үйгө алып келип коюп коет дагы, ошол нерсени үйрөнүптүр да. Анан баласы көчөгө чыккан учурда, ар дайым көчөгө чыккан учурда сумкасына салып алат. Анан баласы ыйлаганда, бирдеке жегиси келген учурда, сураган учурда сумкасынан алып берип коет. Баланын сезону болгондо, балдардын көзүн тогузуп коюш керек. Мисалы, көбүндө столдун үстүндө конфет турса, мочада конфет турса, бала ошону жебейт. Уже күндө көргөн сайын уже бала тоюп калат. Мисалы, дарбыздын сезону болгондо, огурцу, помидор, фруктулардын сезондору болгондо, ошо балага кичинеден алып келип бербес да, ошо балага көптөн алып келип берип туруп, балдардын көзүн тогузуп коюш керек. Ошондо бала эч качан сурабайт. Жакшы метод экен, давай колдонуңуздар. Аябай сонун метод экен. Мен дагы ушул методко, ушуну уккандан кийин ушулга өткөнмүн. Менин дагы 2 кызым бар. Мен дагы энемин. Ошон үчүн жакшы маалыматтар, балага пайдалуу болгон, чоң энем айтат болчу. Кызым төрөлгөндө, анан магазинге балаңды жетелеп барып, анын айтканын кылып, балаң жей турган нерсени алып келип кой үйгө алып келип кой дагы. Анан ошо жеймин деп бала сураганда, ошону үйдөн алып берип кой. Аны магазинге алып барып, ал нерсени өзүң үйрөтүп, анан балдарыбыз ошо эмне болот бул учурда? Тил албай калат бизден. Тилибизди укпайт бул учурда. Өзүнүн айтканын кылып, каприздетип, мен ушуну алат болчумун деп ушинтип ыйлайт да.
Анан сен үйдөн алып берип кой. Бала магазинге барганда башка нерсени, мисалы бир нерсени алам кептип кирип, дагы бир нерсе көзүнө көрүнсө, аны дагы алам деп ыйлайт бала. Ошон үчүн үйдөн алып берип кой. Үйдөн алып берип койсоң, бала ошол нерсени алат дагы сүйүнгөн бойдон кетет. Ал ар дайым үйдө бар дейт, бар деп ойлойт. Кандай суроолоруңуздар бар? Эмне темада сөз болуп жатат дейт. Бул жерде бала тарбиялоо боюнча сөз болуп жатат. Балдарыбызды убакыт болуп эле калыптыр. Сиздерде кандай суроолор бар бала тарбиялоо боюнча дагы? Балдарыбызды кыйкырып, урушпай, балдарыбызды ар дайым сүйүп, кучактап, алардын оюн угуп, алар менен сүйлөшүп, мектепке барган учурда дагы мектепке бардым, мектепке тапшырдым деп жоопкерчиликти мектепке тапшырып койбостон, өзүбүзгө алайда жоопкерчиликти жакшы балдарды Толкун Айымдын сабагында YouTube'да бар. Бул эл багар, жан багар эмес, эл багар балдар мурун ушу боюнда бар кезде дагы азыркы жаш энелерге айтмакчымын да, азыр эмнелерди жейбиз, эмнелерди гана жебейбиз. Эмнелерди гана жебейбиз биз деген. Боюнда бар кезде ошол эле коланы ичебиз, бул бизге зыян. Ошол эле эмне жейбиз? KFC, ушундайга окшогон, фастфуд, ушундайга окшогон туура эмес тамактарды жейбиз. Балдарыбызга туура эмес тамактарды берип жатабыз. Биз жеген тамактардан бала чоңоюп жатат. Мына ошондо ушинтип айтуу эле оорулардын дагы ушу келип чыгышына, ошо туура эмес, ошо боюбузда бар кезден баштап эле баланы туура тарбиялап, бала менен сүйлөшүп, ошо ичибизде бар кезде дагы, бул динде дагы бар, Куранда дагы бар бул нерселер. Баланы ошо уже 3 жаштан кийин, 5 жаштан кийин тарбиялоо, уже тарбиялай албайсың деп. Ага чейин тарбиялап кал деген нерсе бар да. Ушу ичибизде курсагыбызда бар кезден баштап эле ошо тамагыбыз жегенден эле калп эле биз эмне напсибиз, көргөн нерсебизге азгырылып эле, ой мен тиги ошону жегим келип атат, мен ушундай жегим келип атат деп бизге зыян алып келе турган тамактарды эмес, бизге пайдалуу боло турган, ошо ичибиздеги баланын өсүп өнүгүшүнө дагы, чоңоюшуна дагы, ден соолугу чың болушуна дагы туура тамактаныңыздар деп айтмакчымын. Туура тамактарды жеңиздер, ар кандай химикаты кошулган, ушундай фастфуд, ушундайга окшогон бизге бир пайдасы тийбей турган тамактарды эмес, сиздерге пайдасы тие турган тамактарды жеңиздер. Туура баланын колуна көп акча карматпаш керек дейт. Туура айтасыз, баланын колуна көп акча дагы карматпаш керек. Мисалы көп кийимдерди, каалаган нерсесин алып бере бериш керек дагы да. Жөн эле сен кааладың, бала каалай берет кичинекейсинде. Ошол нерселерди каалаган учурунда алып бербеш керек. Мисалы бир даталуу күн болсун эли. Менин эфирим бүтүп калыптыр. Сиздер менен аябай эле мен уже бүтүп атыптыр. Мен сиздер менен коштошо алайын. Азыр сакталбай калбасын, эсли саатынан өтпөсө эфир сакталбай калат. Ошон үчүн эфир сакташ үчүн мен сиздер менен кошулат. Туура тарбиялап чоңойтойлу балдарыңыздар, баарыңыздар туткан орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта туруңуздар. Мен баарыңыз